Урматтуу достор, мына бүгүн биз Токтогул районунун Көтөрмө айылына келдик. Буга чейин эсиңиздерге сала кетсем, көлгө дагы чыгып биз Тайырбек Сарпаш жана анын үй бүлөсүндө кландык башкарууга жол берген маселелерди көтөрүп келгенбиз. Ага чейин мен автовокзал маселелерин көтөрүп, коррупциялык схемалардын жүзүн ачканга аракет кылгам. Мына бүгүн Көтөрмө айыл өкмөтүнө, Көтөрмө айылына келип, айыл башчылар менен жана ушу жергиликтүү тургундар менен ушул маселени сиздерге туура түз алып көрсөткөнгө мен дагы сиздерге аракет кылып жатам. Урматтуу жаштар, мына бул турган насостук станция 2012-жылы ошол жерде Талайбек Чотоев, ошол жерде турган майор, аким майор жана байкоочу кеңештин төрагасы болуп турган Тазабек Сарпашев булар коррупциялык схемаларды түзүп 12 миллион бөлүнгөн акчанын үстүнө дагы үстөк кошуп жатышып, болжол менен 20 миллион сомдой акчаны өздөрүнүн чөнтөгүнө ыйгарып кеткен. Эң кызыктуусу, бүгүнкү күнгө чейин ошонун 9 жылдын ичинде айылдын тургундары сууга муктаж, ошол жерде жашаган 350 түтүндүн жашоосуна балта чапты десем жаңылышпайм. Мына сиздерге көргөзөйүн азыр. Мына бул жерде 20 миллион сомдук объекттин турушу. Буну биз ийгиликтегенибизди токтотпойбуз. Бул жерде охранасы, мына буну дагы биз Кудай буйрса ийгиликтеп сиздерге ачуу чындыкты көргөзүп, канча акча бөлүнгөн, акчалар кантип жейилип кеткен. Мындан кийинки биз журналисттик иликтөөлөр кылабыз. Мамлекеттик деңгээлдерге чейин маселени көтөргөнгө аракеттерди кылабыз. Жаштар, кайдыгер болбогула. Эгерде үйүңөрдө отурган болсоңор, барыңар ачка каласыңар. Келечек бардыгы туман болуп, бүдөмүк болуп тартылып жатат. Мынакей сиздерге 20 миллион сомдуктун забору. Жана ошондой эле сиздерге көргөзүп берип кетейин. Могул жерди мен 5000 сомго эле куруп коймокмун. Мен тартып коюңузчу мына. Алда жерде ажатканасын тартып коюңузчу могул жерде. Сырты каркасы жыгаштан, бул охрана турган жер. Мынакей бүгүнкү турган абалы, мынакей каралбай. 20 миллиондун акчасы кайсы жакка кеткен? Мына айнектер талкаланган. Бүгүнкү күнгө чейин иш каралбайт бул жерде. Жөн акчаны сымымайт эткен, мындайча айтканда. Мына могул ажатканасын көрүңүздөр. Муну мен болжолдоптмун, жергиликтүү тургундар менен 3000 сом, 4000 сомго эле бүтүрүп отурган нерсе болчу. Мына ушул жерде сметаны сиздерге көргөзүп, ачуу чындыкты айтам. Бул жерде кызыгы, эң кызыгы, бул деле болжолдо бир 1000 долларга курулган объект деп эсептелип калышы мүмкүн. Тазабек мырза, мен сизге эскертип айтып коеюн. Сиз автовокзал маселелеринде Абдыкалилди колдонуп, ошол жерде коррупциялык схемаларды түзүп, мени ошол жерде жергиликтүү бандиттер менен мени коркутканга да аракет кылдыңыз. Сиз мени каматканга да арыз жаздырдыңыз. Сиз өзүңүз камаласыз. Жана сиздин жаныңызда адамдар барыңар камаласыңар, жоопко тартыласыңар барыңар. Мен силерге эскертип айтып коеюн. Биз бул ийгиликтөөбүздү токтотпойбуз. Силердин жүзүңөрдү Кыргызстандын жүзүндө бардык жериндеги кылмыштуу кылган кылыктарыңар баарын ачабыз.